саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз дилетанттар жана профессионалдар жөнүндө сөз кетели. Деги эле бизнесте сиз ориентир аласыз да башында. Бул бизнесте акча барбы жокпу, деги эле кандай акча табылат, колдон келе бербей дегенде сиз кээ бир учурда дилетанттарды көрүшүңүз мүмкүн дагы. Бул бизнес акча жок экен деген ой келиши мүмкүн. Дилетант деген бул ким? Дилетант деген бул ушул ишти жакшы көрүп кошумча кылат. Бирок эртеден кечке бул иш менен алек эмес, көп жыл бою бул ишти жасай элек. Тажрыйбасы жок, бул ишти жакшы жасай албайт да. Эмилип үйрөнүп калган. Же жасай алса дагы кээде гана жасайт. Мыкты болуп жасай элек да. Бул мисалы үчүн айталы, сиз башында айталы бир стоматологияда стаж аласыз, же хирургияда стаж аласыз, же болбосо чач мастер катары, же визажист катары стаж алып атканыңызда сиз дилетантсыз да. Сиз колуңуздан көп нерсе келбейт. Албетте колуңуздан көп нерсе келбегендиктен кардарларыңыз да аз. Эмиле десеңиз, сиз ошол жаңы баштап аткан, эмиле жарым жыл иштеген, же эмиле 2-3 ай иштеген визажистти көрдүңүз дагы, же чач мастерди көрдүңүз дагы, бул бизнес акча аз экен, мына клиенти жоголуп турат деген ой келди сизге. Анда албетте сиз ошол ишти кызыгууңуз жок болуп калат жана ошол иште сиз мыкты боло албайсыз. Ал эми сиз профессионалдарды көңүл көрүп, профессионалдарды көрүп, ошолорго умтулуп, ошолорду карап, ошолорду үлгү кылып, ошолорду өзүңүзгө кумир кылып алып, ошолорду көрүп жүрүп өссөңүз, ошолордон үйрөнгөн аракет кылсаңыз, анда сиз сөзсүз түрдө ошол көмүрүңүздүн жок дегенде жарым акчасына жетесиз, жарым ийгилигине жете аласыз да, туурабы? Ал эми сиз дилетантты өзүңүзгө үлгү кылсаңыз, анда сиз дилетанттын айталы бир жарым акчасына жетесиз, өтө кичинекей акчага жетесиз. Кандай гана иш болбосун, кандай гана бизнес болбосун, дайым дилетанттар аз акча табат, профессионалдар көп акча табат да. Мисалы үчүн спортто алалы, спортто мисалы үчүн футболдо Месси бар, Роналдо бар, булар дүйнөдө эң чоң, эң көп акча тапкан, эң чоң күчтүү футболисттер. Пелле айталы, баскетболдо айталы Майкл Джордан, бокста айталы Мухаммед Али, Майк Тайсон, булар көп акча табат, өтө көп акча табышат. Ал эми любитель деңгээлде мына кээде жанагы таймаштарга, состязанияларга барган адамдар, алар эми дилетант да, алар бир жерде иштешет, кошумча бул менен алек болушат. Же айталы, сиздин досторуңуз мисалы үчүн футболго барышат, достор менен бир жумада 2 жолу 3 жолу футбол ойногон барышат, бирок эртеден кечке алар футбол ойнобойт. Алардын көңүлү эртеден кечке башка иште. Анан эс алуу катары, дем алыш катары алар футбол менен алек болушат. И сиз ошолорду көрүп айтып атышат, футболдо акча жок деп атасыз дейли. Кээ бир адамдар мына тармактык маркетингде дагы бул бизнес акча жок экен, мына менин таанышым иштейт, ал жерде ал акча таппай атат дегенде сиз дал ошондой болуп атасыз да. Ошол себептен сиз аларды эч убакта өзүңүзгө үлгү катары же айталы мисал катары карабашыңыз керек да. Сиз эгерде бул бизнесте акча тапкыңыз келсе, анда албетте профессионалдарды көрүп карашыңыз керек. Биздин бизнесте өзүнүн профессионалдар бар. 50 миң, 100 миң доллар таап аткан, 200 миң, айына 300 миң доллар таап аткан адамдар бар да. Ошолорду мисал алганыңызда гана сиз ушул бизнесте чоң акчаларга, жок дегенде ошолордун жарымбы, 10%, 20% ошолордун ийгилигине жете аласыз. Ал эми сиз коңшуңузна коңшу май беле же жаз беле же иштеп атат, эч нерсе таппады деп аларды мисал кылсаңыз, анда сиз мына менин досум футбол ойноп атат дегенге эле барабар ошого мисал келтирип аткан болосуз да. Албетте сиз андай мисал менен эч убакта өспөйсүз, эч убакта бул бизнесте ийгиликке жете албайсыз. Жана сиз бул бизнесте ийгиликке жетүү үчүн сөзсүз түрдө профессионал болууга аракет кылышыңыз керек да. Профессионал болуу дегенибиз бул эртеден кечке ушул бизнес ойлоп, ушул бизнесте тынбай сабактарды көрүп, ушул бизнеске көңүлүңүздү буруп, ушул бизнестен мен өнөсөм, келечекте мен айталы 500 миң сом, миллион сом акча табам деген ниет кылып аракет кыла баштаганыңызда жана убактыңыздын көпчүлүк бош бөлүгүн ушуга бөлгөнүңүздө гана сиз профессионал болууңуз өсө баштайт экен. Албетте профессионалдуулук бир күндө пайда болбойт, ал 1 ай, 2 ай, жарым жыл, 1 жыл, 5 жылда пайда болот. Бул эми кандай сиз келечекке көздөп атасыз, ошого жараша болот да. Эгерде сиз чоң акча болсо, албетте ага көбүрөөк убакыт берет. Ал эми сиз 50 миң, 100 миң акча табам десеңиз, албетте буга сиз жарым жылдан 1 жылга чейин убакыт бөлүшсөңүз болот. Бирок сизде биринчи орунда ушул бизнес туруш керек. Ошондо гана сиз профессионал, тезирээк профессионал болосуз. Жана профессионал болууга сизге шанс көбөйөт. Ал эми сиз бул акыркы орунда турса, 5-орунда, 10-орунда турса, албетте сиз профессионал боло албайсыз, чоң акча көрө албайсыз. Ошол себептен бул бизнесте сиз өнүгө өсөм десеңиз, албетте сиз өзүңүзгө профессионалдарды үлгү кыласыз, алардын сабактарын көрөсүз, алар кандай ой жүгүртөт, кандай иш кылышат, кандай сүйлөшөт, адамдар менен кантип иштейт, ошолордун баарын тынбай көрүп, өзүңүздү ошол маалыматка курчап алганыңызда, анан албетте ошол маалыматка курчап алгандан кийин ошону сиз практика жасаганыңызда гана сиз профессионал боло баштайт экенсиз да. Албетте сиз анын баарын курчап алганда сиз билгениңизде, бирок кылбаганыңызда эч убакта профессионал болбойсуз. Профессионал колу менен, оозу менен, буту менен жасап отуруп гана профессионал болот. Футболист мисалы үчүн башкалардын футбол ойногонун көрүп отуруп эч убакта профессионал болбойт. Ал чөпкө чыгып ойнош керек, туурабы? Тынбай. Визажист, чач мастер эч убакта көрүп жүрүп профессионал боло албайт. Ал тынбай жасаш керек, чачты жасаш керек, бузуш керек. Канчалаган кардарлардын нааразы болгонун угуш керек, канчалаган тааныштарын жактырбаганын көрүш керек, канчалаган өзүнүн каталарын көрүш керек, каталарын оңдош керек. Ошондо гана ал профессионал боло баштайт, туурабы? Бул бизнесте деле ошондой эле
сиз профессионал болом десеңиз, албетте көптөгөн каталарды жасашыңыз керек болот. Көптөгөн адамдардын жоктугун угушуңуз керек болот. Көптөгөн адамдардын шылдыңдаганын көрүшүңүз керек болот. Кимдирбирөөнүн бул бизнес акча жок деген ыңгайсыз сөздөрүн угушуңуз керек болот. Кимдир бирөө сизде жазылып иштебей коюш керек болот. Ошону басып өтүшүңүз керек болот. Кимдир бирөө жазылып туруп эч нерсе кылбай жарым жыл уктап жүрүш керек болот. Ошону ойготуунун үстүнөн сиз иштешиңиз керек болот. Ойлонушуңуз керек болот. Кантип ойготсом болот? Алар менен сүйлөшүп, алардын кыялдарын, кызыккан нерселерин чукуп чыгышыңыз керек болот. Лидер катары, жетекчи катары көптөгөн каталар жасашыңыз керек болот. Кээ бир адамдарыңыз башка компания, башка бизнеске кетип калыш керек болот. Ошондо гана сиз профессионал болосуз. Эткенсе, башка тармакта, башка бизнестерде деле дал ушинтип эле өсүшөт профессионалдар. Көптөгөн каталар жасап, көптөгөн адамдардын чачын, кашын жана башка жагын бузуп атып, анан кийин профессионал болушат. Бирок ошол мезгилде эки вариант бар экен. Бирөөсү сынып калуу. Колуман келбейт окшойт, мен канча адамдан жоктугуп атам, канча адамдын нааразы болгонун көрүп атам деп таштап коюу. Экинчи вариант, жок мен баштадым, мен аягына чыгам деп, аягына чыгып профессионал болуп 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 сом акчаларды табуу. Анын үчүн албетте сиз ушул профессионалдык деңгээлиңизди тынбай өстүрүп турушуңуз керек. Тынбай ошонун үстүнөн иштеп турушуңуз керек. Албетте мыкты профессионалдардын сабактарына барып турушуңуз керек. Мисалы үчүн башка бизнестерди алсак, башка тармакты алсак, мисалы үчүн сулуу салон бизнесинде бизде мастерлерибиз тынбай Москвага, Астанага, Алматыга, Бишкекке чоң мастер-класстарга барып сабактарга катышып турушат да. Сиз дагы өз профессионалдыгыңызды өсүрүш үчүн компаниянын маарекелерине, бул компанияда өзүңүздүн иштеген компанияда чоң акчаларды тапкан адамдардын менен жолугушууларга, алардын сабактарына сөзсүз түрдө катышып аракет кылышыңыз керек. Жана өзүңүздүн профессионалдуулугуңузду өстүрүш үчүн акча аябашыңыз керек. Азыр өзүңүзгө киргизе берсеңиз, кийин 10 эсе 100 эсе болуп ошол кайтып келет да. Бул бардык эле тармактарда ошондой экен. Ошол себептен профессионал болууга умтулуңуз, жана профессионалдуулукту өстүрүүнүн үстүнөн тынбай иштеп туруңуз. Албетте профессионал болуш үчүн сиз көптөгөн кыйынчылыктардан чечишиңиз керек болот. Көптөгөн проблемаларды чечишиңиз керек болот. Көптөгөн адамдардын түшүнбөстүгүн көрүшүңүз керек болот. Ошондо гана сиз чоң ийгиликтерге, чоң акчаларга жете аласыз. И аягына чыгышыңыз керек. Демек, профессионал болуңуз дайым. Видео жаккан болсо, лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана тааныштар, жакындар менен бөлүшүп коебуз.